Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Шайлоону утурлай партия лидерлери менен болгон маекти улантабыз. Бүгүн бизде мейманда бүтүн Кыргызстан Эмгек партиясынын тең төрагасы Адахан Мадумаров суроолорубузга жооп берет. Бүгүн бизге партиянын тең төрагасы Аскар Салымбеков дагы келмек. Тилекке каршы ал кишинин апасынын көзү өтүп кеткендигине байланыштуу келе албай калды. Убакыттан пайдаланып, Азаттыктын жалпы жамааты маркумдун жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Саламатсызбы Адахан мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Кушубак болсун. Анда эмесе маегибизди баштай берели. Сизден бир эле өтүнүч, биздин суроолорубузга кайра суроо менен кайрылбай, жоопту кыска нуска берсеңиз, сүйлөшүп алалы башында. Эгер суроолор так берилсе. Жарайт. Биринчи эле суроо, бүтүн Кыргызстан менен Эмгек партиясын эмне бириктирди? Биринчи кезекте канчалык кооз сүйлөбөйлү, анын көпчүлүгү калп болот. Ошондуктан бизди биринчи кезекте бириктирген мен жеке пикиримди айтайын. Кичинекей 5 миллион калкы бар кыргыз мамлекетине 200дөн ашык партиянын кажети жок. Бул деген башаламандык, бул деген бейбаштык. Мен айтып жүрөм, жана кокту болот партиялары бар деп. Бул коктун өзүнчө сайдын оң жактагы жашоочулардын бир партиясы, сол жактагы жашоочулардын, анан ары баккандардын партиясы, коен баккандардын партиясы, башка партиялар болуп отуруп, биз дүйнөнү таң калтырып койдук. Биздин негизги максатыбыз бир билек, бир күч, бир тилек бололу деп, ошол баягы канчалык көз караштары дал келген саясий партиялар биригип, ири партиялар түзүлсө, реалдуу түрдө кыргыз мамлекетинде болуп аткан саясий бир окуяларга таасирдүү, же болбосо таасири күчтүү бир партия бололу деп. Бара-бара олтуруп, Кыргызстанда бир 5-6 партиянын тегерегинде гана партиялар калат. Мына ушул кадамды таштап берип атабыз, биригүү керек. Бул бүтүн Кыргызстан менен Эмгек гана бирикпей, мүмкүн биздин арабызга дагы бир канча партиялар биригүүсү мүмкүн. Бул шайлоодо болбосо, кийинки шайлоолордо бара-бара саясий партиялар же биротоло жок болот, же болбосо күчтүү болгон 4-5 партия калат. Түшүнүктүү. Сиз телеканалдардын бирине берген маегиңизде Салымбековдун акчасынан менин билимим, тилим, чечендигим жогору турат деген таризде жооп бериптирсиз да? Жооп бериптирсизби же жооп бергенимди көрдүңүзбү? Ошондой видео интернетке жарыяланды, биз ошол жерди карап көрдүк. Ошондой мааниде. Геванда эмес, геванда. Маанисин ар ким ар кандай түшүнөт. Өзүнүн кандайдыр бир саясий, маданий деңгээлине жараша. Мен айткан оюм ар дайым эле акча баалуулугу бийик тура бербейт. Руханий баалуулук, маданий баалуулуктар акча баалуулугунан бийик турган заман бүгүн деп. Мен ошол багытта айттым, эми ар ким өзүнө жараша түшүнөт. Бүгүн ошондой руханий байлык жогору деп ойлойсузбу? Сөзсүз түрдө эми жогору деп ойлобой турган болсок, биз улут катары жок болобуз. Эгер издегенибиз эле акча болгон болсо, басканыбызды акча деп баскан болсок, сыйынганыбыз акча болсо, күч кубатыбыз акчада болгон болсо, анда ал мамлекеттин келечеги жок. Биздин күч кубатыбыз биздин улуттук жүзүбүздө, өзүбүздүн кылымга арткан кыргыз касиетинде. Бул деген улууга улуудай, кичүүгө кичүүдөй, маданиятты маданияттай, тарыхыбызды тарыхтай сыйлап билбесек, анан баскан турганда эле акча деп томолоно берген болсок, томолонго мөйдөн жок болобуз. Кудай ушундан сактасын. Эми биз канчалык кооз сөздөрдү айтпайлы, эл ичинде баягы ар кандай сөздөр бар. Мисалы, Салымбеков Кыргызстандагы эң бай адамдардын бири. Анан шайлоочулар деле ошол, сиздин шайлоочулар деле Мадумаровдун Салымбеков менен кошулушуна анын байлыгы биринчиден себеп болду деп айтып келет да. Салымбековдон башка мындай өнөктөш таба албайт белеңиз. Сиз айтып аткан руханий байлыгы дагы жогору болгон. Эми жигиттер, жашоону эми баштап атасыңар да силер. Дагы көп нерсеге ошол сүйлөнгөн сөздөргө өкүнүп калган күндөрүңөр келет. Салымбеков менен биригип аткандагы биринчи кезектеги оюбуз дал келгендиги ушунда туруп атат. Башкаруу системасы. Анан кээйлер айтып атпайбы, бизге парламенттик башкаруу, башаламандык кандай жакшы болсо ошончо жакшы, канча саясий партия көп болсо ошончо жакшы деп, баягы океандын ар жагынан оокат ичип аткандардын баары ушул кыйкырыкты айтып жүрөт. Кыргызды кыркка бөлүп олтурбастан азыр 400гө бөлгүсү келишет. Мен алардын тилеги таш капсын дейм да, биз биригүүнүн жолуна түшүшүбүз керек. Бөлүнүүнүн эмес, биригүүнүн жолуна.
ушул максаттан пикирибиз дал келди, бириктик, чогуу баратабыз шайлоого. Түшүнүктүү. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын талапкерлер тизмесинде баягындай ар кандай нааразычылыктар болгон экен, бизге жеткен маалыматтар боюнча. Анан негизи эле ушул Кайсы тизме маалымат, ошону айтсаңар? бизге мына баса белгилеп айтып коелу, ошол тизмедеги 29-орун талашка түшүп, ушул акчасын кошуп, анан кийин нааразылыктар болуп, тизмеден чыгып кеткен экен. Саясий партиялардын тегерегинде не деген гана сөздөр жүрбөйт. Мына азыр шайлоого барабыз деген партиянын тегерегинде толгон, токой, ушак, айың сөздөр толтурат. Ошолордун бири катарында кабыл алсаңар болот. Ошо санына чейин айттыңар, 29-орун деп туура. Эгер ким биз менен пикири дал келбеген болсо, бош кете бериш керек. Анан акчасын төгүп коюп, андай мындай дегендей, биз акча жыйнап, акча топтоп алып, анан партия кураган жерибиз жок. Бул бүтүн Кыргызстан саясий партиясы буюрса, жакында 10-жылдык тарыхына барат. Биз ар дайым колунда жок, кедей кембагал, бейбечара, адилетчиликти издеген, кыргыз маданиятын көтөрөбүз деген, кыргыз тарыхын көтөрөбүз деген инсандарды колдоп келген партия катарында акча биринчи кезекте бизге орунда турбайт. Түшүнүктүү. Демек 29-орунда ошол чыгып кеткени чын экен да анда, 29-да эртең мүмкүн 30-су чыгат, 50-сү чыгат, 60-сысы Жок, чыгат. эми азыр 29 жөнүндө сөз болуп атпайбы? Эми мен жооп бербедимби? Кеткени кетет. Аны эч ким токтотуп тура албайт. Кал деп эч ким артынан ыйлабайт. Түшүнүктүү. Арыз жазып чыга тургандар болсо кетет. Бир аз өтмүшүңүзгө кайрылсак, сизди ошол көпчүлүк түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин катчысы кызматында жүргөнүңүздү билет. Анан сиз баягы шайлоочулар менен жолукканда мен мамлекеттик кызматта иштеген жокмун деп айтып келесиз да. Сиз эмнеге ошол Атамбаевдин мындай сизге эми колдоо көрсөтүп, сизди көрсөттү да, жарлык чыгарып атпайбы? Эмнеге ошону жокко чыгаргыңыз келе берет дейм? Аны жокко чыгарып эмес, сиздер кемчонтойлук менен түшүнбөй атасыңар. Мадумаров толук кандуу кызматка кириш үчүн бир мамлекеттин президентинин буйругу жетишсиз. Ал 4 мамлекеттин президенттеринин буйругу менен расмий түрдө ишке киришет. Түшүнүп атасыздар? Ал түшүнүктүү. Бүттү ошону менен. Ал эл аралык кызмат деп эсептелинет. Ал мамлекеттик кызмат деп эсептелбейт. Түшүнүктүү. Бирок сиз мына эми кемчонтой деп бизге чейин асылып атасыз. Бирок мындай Бул асылуу эмес, кемчонтойлук. Иш жүзүндө, мисалы эми сиз президент Атамбаев менен баягындай жолугушуп, жакшы мамиледе экениңизди таанбайсыз да. Анан баягындай эл эми бул жакта шайлоочулар. Эми сиз убагында оппозиционер болуп, бийликке катуу сындарды айтып келгенсиз да. Азыр да айтам. Азыр айта аласызбы сын, катуу сын? Эмнеси, кайсы жагынан айтайын? Жок, эми азыркы бийликке, мисалы Атамбаевга түздөн түз сын айта аласыз. Мисалы сизден сынды угуш элек да элчи. Иним. Атамбаевдин дарегине катары же бийликке карата, мисалы эгер оппозиция катары эсептесеңиз өзүңүз. Бул жол менен бара турган болсоңор жакшылыкка алып барбайсыңар силер. Сын пикир дегенди кандай түшүнөсүңөр? Сөзсүз көчөгө чыгып алып кыйкыруу эмес. Сын пикир дегенди гези журналдарды окусаңар, ой пикирди окусаңар, ошол жерде аябай каттуу сын пикирлер бар. Бүгүнкү күндөгү мамлекеттик башкаруу системасы боюнча, бүгүнкү күндөгү кадр саясаты боюнча, бүгүнкү күндөгү ички жана тышкы кээ бир саясаттар боюнча. Анан силер ойлойт окшойсуңар, сын пикир айтса эле сөзсүз түрдө көчөгө чыгып алып эле жанакы Чүй проспектинен ары бери чуркап кыйкырыш керек деп. Кеп анда эмес. Ар бир киши өзүнүн оппозициялык көз карашыны өзүнүн маданиятына жараша көрсөтөт. Унчукпай олтуруунун өзүнүн позициясы бар. Акырын, жумшак айтып олтуруп, бир жолдорду түзөтүүнүн бир позициялары бар. Бүгүнкү турган бийликтен дагы оңчулураакпыз. Билесизби, саясатта оңчулдар, солчулдар бар. Билебиз. Эмне менен айырмаланат? Мен башында өтүнгөм, бизге суроо бербейли, сиз суроого жооп берсеңиз өтүнүч. Убактыбыз кыска. Сен түшүнүшүң керек да, берип аткан суроого жоопту. Көрүүчүлөр түшүнүш керек. Эми көрүүчүлөр түшүнөт. Көрүүчүлөргө түшүндүрүңүз. Көрүүчү түшүнөт. Көрүүчүлөргө түшүндүрүңүз. Суроо берип атканда ошонун айырмасын билиш керек. Мен оңчулураакпыз деп атам. Демек сенин сурооңа жооп бердим мен. Түшүнүктүү. Оңчулураак дегенде бул аябай каттуу позицияда турган, азыркы бийликте тургандарга караганда да бийликти күчтөндүрүү керек деп айтып атабыз биз. Абдан күчтүү бийлик керек Кыргыз мамлекетинде. Себеп могул чар жайыт, сиздер туу тутуп жүргөн океан ар жагындагы демократиялык принциптер мамлекетти жок кылат. Биз күчтүү президенттик бийлик болуу керек, аны көзөмөлгө алып туруучу күчтүү парламент болуу керек деп атабыз.
ар бир мыйзамдын так аткарылышын көзөмөлгө алуучу күчтүү парламент керек. Мына ошондо тең салмактуулук болот. Экөө бири бирине сын пикирди айтканда туура кабыл алуусу керек. Анан сөзсүз баягы мен айтып аткандай кылып ала таянтына чыгып алып кыйкыруунун кажети жок. Түшүнүктүү. Адахан мырза, 2010 жылкы шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясы парламентке өткөн деп чырдап жүрдүңүз бир топко чейин. Эми да токто. Чырдап жүрдүңүз эмес, талап коюп жүрдүңүз. Талап коюп жүрдүңүз, бирок аягына чейин чыккан жоксуз да. Эмне үчүн сотко кайрылып Бүтүн Кыргызстан партиясы парламентке өткөнүн тастыктаган жоксуз аягына чейин? Ошол мезгилде кыргыз соту бар беле негизи. Негизи кыргыз бийлиги бар беле. Өзүн өзү президент кылып дайындап алган бир аял бар эле. Роза Отунбаева. Легитимдүүлүгү чоң бир талаш жараткан бир бийлик бар эле. Легитимдүүлүгү талаш жараткан. Ал легитимдүүлүктү мадумарып эмес. Жамааттык коопсуздук кеңешинин 8 май 2010 жылкы жыйынында Москвада Кыргыз Республикасында куралдуу төңкөрүш болду деп жарыя салышкан. Түшүнүп атасызбы? Терикпе. Ошон үчүн айтам. Суроо берерде түйүнө чейин иликтеп алып туруп суроо берсең, өзүңө да жеңил болот, жакшы болот. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы ошол кезде жеңишке жетишкендиги жөнүндө, ошол кездеги борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, ошол кездеги утурумдук бийликтин өкүлдөрү бүгүнкү күндө ачыктан ачык гезиттерге интервьюларды берип атат. Эми үчүн аягына чыкпадыңыз дегенде сен эмнени каалайсың? Ак таяк көк таяк кагышууну каалайсыңбы? Биз маданияттуу элбиз. Мен маданияттуу мыйзамга баш ийген инсан катарында жогорку сотко чейин бардым. Сот ошондой чечим чыгаргандан кийин бир гана жолу калат, ал күрөш, кагылышуу. Кагылышууң эгерде кайсы бир инсан ошол жерден жаракат алган болсо, сенин көкүрөгүңө тагып жүргөн мандатыңда, значогуңда жерге кирсин деген, биз өтө чоң сабырдуулукту, абдан чоң маданияттуулукту көрсөттүк. Биз баягы шайтандын азгырыгына барган жокпуз. Кандай бул жооп? Канааттандырабы? Албетте канааттандырат. Менин суроом дагы ошол төркүн ошол жерде болчу да. Эми күрөш деп айтып калдыңыз өзүңүз. Күрөштү улантпай, ошол эми сиз өзгөчө статус берип атасыз, эл аралык кызмат деп. Ошол сиз айтып жаткан өзгөчө статуска макул болуп барганыңызга мен эмес, жөнөкөй эл, шайлоочулар, ой биз Бүтүн Кыргызстанды шайладык эле, өттү эле. Анан ошол саясий күрөштү баштап Адахан Кимсанбаевич кайда кетти деп жөнөкөй элдин суроосун берип атат да сизге. Канча жыл кеттим мен. Ошол жака бардык, эмне максатта бардык? Кыргыз ошол көчмөн оюндарынын борбору экенин далилдөө үчүн, тарыхчы катары. Менин колумдан келди, биз далилдедик, биз дүйнөгө жар салдык. Көчмөн маданиятынын борбору кыргыз мамлекети деп тааныдык. Ал улан сенин байлыгың эмес, менин байлыгым эмес, ал бүтүндөй кыргыз элинин байлыгы. Мен ал жака кеткенден кыргыз элинин бир жерде бир кемтилип калган жок. Ал жерден жабыр тартып калган жок. Тескерисинче жалпы улут, жалпы маданият ал жерден утушка ээ болду. Эгер ал жерге барбаса, мен башка жерде иштешим керек. Баары бир жумушум бар. Бир жумуш кылыш керек, иш кылыш керек. Текеберденип, мага бул жумуш жакпайт, тиги жумуш жакпайт деп олтура бере тургандай бир баягы түркөйлүктүн белгисин көрсөтпөө керек. Кайсыл жерден пайдаң тийген болсо, кайсыл жерден жалпы улут үчүн, мамлекет үчүн керегиң тийген болсо, ал жерге барып иштөө керек киши. Түшүнүктүү. Кыска эле суроо берейин. Азыркы учурда президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеңиз кандай өзү азыркы учурда? Мамилем канча саясий ишмерлер менен кандай болгон болсо, дал ошондой. Туура жумуштар аткарылып аткан болсо, ким экендигине карабастан колдоо көрсөтөбүз. Туура эмес бир аракеттер болуп кеткен болсо, ким экендигине карабастан өзүбүздүн каршы пикирибизди билдиребиз. Дал ошондой. Демек мындай жолугушуп турасыздар, э? Качан жолугушуу эгер керек болгон, мажбур болуп калган болсо, керек учур болсо, мамлекеттик иштин кызыкчылыгында жолугушуубуз, жолугушабыз. Анан жеке отуруп алып чай ичишүү же болбосо бир аңгеме куруу деген болбойт. Бир акылдашуу, позицияларды дагы бир жолу аныктап, мына шайлоо болуп аткан мезгилде шайлоого тийиштүү маселелер болгон болсо, сөзсүз түрдө жолугабыз. Мамлекетке тийиштүү маселе болсо, сөзсүз жолугабыз. Ошондой. Демек кеңешип акылдашып турат турбайсыздарбы? Ошондой түшүнсөк болот. Сөзсүз түрдө кеңешебиз дагы, акылдашабыз дагы, кайсы бир маселелер болгон болсо, чогуу талкуулайбыз дагы.
Ошол президент Атамбаевдин азыркы мисалы жүргүзүп жаткан бийлигине же кадр саясатына балким же жалпы эле өлкөдөгү саясатына балким тышкы саясатына мындай сын пикириңиз барбы? Кадр саясатына мен ачыктан ачык аябай катуу айтып келатам. Кадр саясаты болуп көрбөгөндөй төмөнкү деңгээлге түштү. Кадр саясатын бүгүнкү күндө өкмөт эмес, кадр саясатын бүгүн парламент эмес, кадр саясатын парламентте отурган партиянын жетекчилери жүргүзүп калды. Сен менин партиямдын мүчөсүсүн, мен сени тиги жерге сунуштайм. Биз партия коалиция болдук, бизге бул министрликтер келди, тийди, бул областтар тийди, ошол жерге кишилерди мен коем дегендей өтө чоң башаламандык менен кадр саясаты бүгүн ошол партиялардын колуна тийгенден улам өтө түшүп кетти. Мен бул пикиримди ачыктан ачык айтып келатам, айта берем. Бул жагдайды оңдомоюнча биз алга жыла албайбыз. Мамлекеттин кадр саясаты болуу керек, сөзсүз түрдө болуу керек. Ал партиялардан көз каранды болбошу керек. Ушундай. Сиз сын айттыңыз, бирок баягындай мамлекет башчысына эмес, партия лидерлерине тийиштүү экен да. Түздөн түз президентке байланыштуу мындай өзүңүздүн ачык сыныңыз барбы мисалы? Конкреттүү айта аласызбы? Бүгүнкү күндө президенттин ыйгарым укугу эмнеде? Бир министрди дайындай албайт. Ички иштер министрин дайындайт, ички иштер коргоо министрин дайындайт, тышкы иштер министрин дайындайт. Калган кайсы министр дайындай алат? Бир областтын жетекчисин дайындай алабы? Бир райондун жетекчисин дайындай алабы? Бир агентствонун директорун дайындай алабы? Эч кимди дайындай албайт, эч кимди кызматтан ала албайт. Эмне болгон ыйгарым укук бул? Ар бир киши өзүнүн жасаган ишине жооп бериш керек. Сен суроо бердиң, кадр саясатына кандай карайсыз? Кадр саясаты болуп көрбөгөндөй жерге түшүп кетти дедим. Кадр саясатын жүргүзгөн бүгүн ким? Партиялык фракциялар. Же калппы? Макулсунбу? Фракциялар жүргүзөбү? Кайсы партияга кайсы министрликтер киргенин ким чечет? Фракциялар чечет. Ким министр болуп баруу керек? Ким чечет? Фракциялар чечет. Аны ким чечет аны? Сизден баягындай президентке карата ачуу сын айталат экен деп күттүм эле, чындыгында. Максатың ачуу сын пикир угуубу? Жок, эгер сиз нааразымын деп айттыңыз, мисалы кадр саясатына кайра келип эле партиялардын лидерлерине байладыңыз да. Мына 14 жыл бою Аскар Акаевич менен не деген күндөрдү көрүп күрөштүм мен. Акаев кеткенден кийин экинин бири баатыр болуп чыга келди. Бакиевдин кезинде не деген ачуу сөздөрдү айттым? Бакиевди коргоп жүргөндөр кийин министр болушту, ар кандай бийик деңгээлдерге жетишти. Алар баатыр болуп чыга келишти. Бүгүн деле ошондой. Бүгүн дал ошонун өзү кайталанып атат. Бүгүн да күрөшүп атабыз биз. Кудай буюрса, биз шайлоочулардын санын көбөйтсөк көбөйтө алдык тарапкерлерибизди. Биз жогото алган жокпуз. Жана эл сурап атат дегенде 5 жыл башта биз Мадумаровду түшүнгөн эмес элек. Аягына чейин күрөшпөй койду деп таарындык элек. Улуулук, сабырдуулукту көрсөтүптүрсүз, сизге рахмат деген чоң рахматтардан башка мен нааразычылык бүгүнкү күндө уккан жокмун. Ошондуктан канчалык аракет кылбаңыздар, бир кагыштырууга же болбосо кайсы бир жерден тиштеп алууга ал пикир бүгүн оңунан чыкпайт. Ошондой эле болсун Адахан мырза, ошондой эле болсун. Бирок сиз айтып атпайсыз, Бакиевдин убагында ачуу сындарды айттым депчи. Ошол эле учурда азыр элдин эсинде интернетте сиздин Жаныш Бакиевдин тоюндагы таттуу сөздөрүңүз дагы эле кулактын учунда да. Мен бүгүн эгерде Отунбаева той кылып 70ке чыктым десе, барып башына жоолук салам. Мен кыргызмын. Чакырган жерден калбайм, чакырбаган жерге барбайм. Эгер той жасап, баласын үйлөп, сүннөткө отургузуп, же ажыдан келип, же 60ка чыгып, же 70ке чыгып, ким той жасаса, кыргыз касиети менен барып калпагымды кийгизем, ак тилегимди айтам. Ким болсо ошол болсун. Кыргыз деген мындай принциптерге уйбайбы ошондо сиздин оюңузча? Ошол мезгилде Жанышка салам айтканга бүт баары муктаж болуп жүргөн. Дагы бир жолу айтам. Өзүн өзү президент кылып самозванка деп айттым Отунбаеваны. Эртең 70ке чыгып той берсе, барып жоолук салып, тилегимди тилеп коем. Болду. Рахмат сизге. Күрөш өзүнүн жолу менен болуш керек. Той өзүнүн жолу менен болуш керек. Адамгерчилик өзүнүн жолу менен болуш керек. Рахмат сизге келип бергениңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде мейманда Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең төрагасы Адахан Мадумаров болду. Саламатта калыңыздар.